Москва шаарындагы мекенештер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Москвада жолдо болгон чырда таксистке карата бир нече ок атылды. Орусиянын борбору Москва шаарында жолдо болгон чыр чатактан улам кытайлык кроссовердин айдоочусу тапанча менен таксистти жарадар кылды. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай алар алгач жол талашып тирешие кетишкен. Андан соң Кытай унаасынын айдоочусу травматикалык тапанча менен таксистти көздөй бир нече ирет ок чыгарган. Учурда полиция бардык жагдайларды эске алуу менен тергөө иштерин жүргүзүүдө. Күнөөлүү айдоочуну издөө иштери жүрүп жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Ал эми таксистке тез жардам кызматкерлери жеринде жардам берген. Блогер Аида Багышбекова акыркы окуялар боюнча үн катты. Ырчы блогер Аида Багышбекова YouTube каналдардын бирине маек берип, жолдошу жана жашоосундагы акыркы окуялар боюнча айтып берген. Блогер айым социалдык баракчасына жарыяланган окуялар бир күндө болбогондугун айтып, алар баш кошконго чейинки маселелерден тарта бирге турмуш кургандан кийинки жашоо экендигин билдирген. Ошондой эле боюнан түшүп калгандан кийин эмоцияларын көзөмөлдөй албай, жолдошу менен чырдаша кетип, ар кандай жагдайлар болуп кеткендигин айткан. Мындан тышкары колундагы тиктирген жерлери боюнча да токтолгон. Ал өзү терезеге колу тийип кетип, тилдирип алганын белгилеген. Ошондой эле жолдошу менен ачкыч талашып жатып да колун канатып алганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, буга чейин Аида Багышбекова өзүнүн соц тармактагы баракчасына денеси көгөргөн жана көзүнө жаш алган видеосун жарыялаган. Эскерте кетсек, Аида Багышбекова казакстандык Нурдаулет Толупберген аттуу блогер менен Кос ылайык теле берүүсүнөн таанышып, 2 жаш былтыр октябрь айында баш кошушкан. Тайванда аскердик учак жерге кулады. Тайван аскердик аба күчтөрүнүн жаңы иштелип чыккан окуу машыгы учагы жерге кулады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, учактын кыймылдаткычы иштебей калган. Учкуч өз учурунда анын ичинен чыгып кеткенге үлгүргөн. Ал эми учак деңизге кулап түшкөн. Бул окуя Тайвандын мамлекеттик компаниясы тарабынан куралган. Бюджети 68,6 миллиард болгон АТ-5 Brave Eagle үчүн биринчи чоң ийгиликсиздик болду. Зеленский АКШ менен кен байлыктар боюнча келишимге кол коюудан баш тартты. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ менен Мюнхенде келишимге кол коюудан баш тартты. Анда АКШ Украинанын бардык кен байлыктарынын жарымын алат деп болжолдогон. Мындай билдирүүсүн Вашингтон Пост гезитинин журналисти Жош Роген жазып чыкты. Бул жерде Мюнхенде бир нече конгрессмендер мага АКШнын конгрессинин делегациясы Зеленскийге Украинанын келечектеги кен байлыктарынын 50%-на АКШга укук бере турган документти тапшырганын айтышты. Зеленский жөн гана кол коюудан баш тартты деп жазган ал. Рейтер агенттиги Зеленский Мюнхенде америкалык сенаторлор тобу менен жолугушууда АКШ даярдаган келишимге тынчсыздануусун билдиргенин жазды. Зеленский Украина өз сунушун өлкөнүн баш мыйзамына негиздей турганын айтты. 14 февралда Киевдин өкүлдөрү АКШга минералдык ресурстар боюнча эки тараптуу келишим түзүү боюнча өз сунуштарын беришти деп белгилейт агенттик. Лаззат Нуркожоеванын кызы узатуусу өтүп жатат. Жолдошу белгилүү спортчу. Президент Садыр Жапаровдун жээни Лаззат Нуркожоева турмушка чыгат. Бул туурасында маалымат жергиликтүү басылмалар жана социалдык тармактарга жарыяланууда. Маалымдалгандай, учурда Бишкек шаарындагы ресторандардын биринде кыз узатуу азем өтөдү. Нуркожоева Париждеги жайкы Олимп оюндарынын катышуучусу Амантур Исмаиловго турмушка чыгып жаткандыгы айтылууда. Ал эми үлпөт той 21 февралга дайындалган. Булак Соберкежи. Орусияда көп кабаттуу турак үй дрон соккусуна кабылды. 15 февралга караган түндө Орусияда учкутсуз учактын соккусуна турак үй кабылды. Окуя өлкөнүн түштүк батышына жайгашкан Волгоград шаарында болгонун, дрон көп кабаттуу үйлөрдүн бирине тийгенин жергиликтүү элге шилтеме кылып Телеграмдагы Астра каналы жазды. Басылма дрондун калдыктары шаардын түштүгүндөгү Шумилов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн чатырындагы телеантеннага илинип калганы тартылган видео жарыяланды.
2 күн мурун Волгоградтын жергиликтүү кеңеш депутаттары дрон чабуулдарын жана кесепетин видеого тарткандарга, аны айткандарга айып пулдун өлчөмүн 2 эсе көтөрүшкөн. Ага ылайык мындай тасмаларды тартып тараткан жарандар 5000 рубльга чейин, ал эми уюмдар миллион рубльга чейин айып пул төлөшөт. Волгоград облустунун губернатору Андрей Бочаров аймакты бутага алган дрондордун баары асмандан жок кылынганын билдирди. Анын сөзүнө караганда жабыркагандар жок. Өндүрүш аймагында дрон сыныгы түшүүсүнөн улам чакан өрт чыгып өчүрүлгөн. Мындан тышкары Орусиянын Калуга облусунда дрон өнөр жай ишканасына тийип өрт чыкканы, Ростовдо дрондун сыныгы менчик үйдүн чатырын тешип кеткени кабарланды. Аймактардын жетекчилери маалымдагандай, адамдар жабыркагандар жок. Саратовдо да дрон чабуулунан жабыркагандар жоктугун облус губернатору Роман Бусаргин кабарлады. Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов жана Ульяновск аймактарындагы 7 аэропортто учактардын учуп конуусуна чектөө киргизилгенин Росавиация мекемеси маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги түндө өлкө аймагында украиналык 40 учкучсуз учак жок кылынганын билдирди. 17си Волгограддын, 12си Калуганын, 9у Ростовдун дагы 2 Саратовдун үстүнөн атып түшүрүлгөнү маалымдалды. Украин бийлиги адатта Орусиянын мындай билдирүүлөрүнө комментарий же жооп бербейт. 2022 жылдын февралынан бери Украина орус бийлигинин толук масштабдуу кол салуусуна каршы күрөшүп келе жатат. Булак Азаттык.